Бишкек шаарынан дагы бир сатыла турган 3 бөлмөлүү батир чыгып жатат. Локация өтө сонун жерде. Даярсыздарбы алганга көргөнгө? Мына абалы Пат-Псо. Локациясы жайгашкан жери Бишкек шаары Жал Кичи району, тагыраагы Акунбаев проспектиси менен Бакаев көчөлөрүнүн кесилишинде. Мында болсо мына Ихлас курулуш компаниясы курган үй. Анын сол тарабында болсо эски аэропорттун стоянкасы, самолеттор турат. Бул жакта болсо жол чырак, ал жерде Бакаев көчөсү менен Акунбаев проспектиси кесилишет. Бакаев көчөсү аркылуу Акунбаев проспектисинен болгону 300 метр жогору чыксаңыздар, сол тарапта дарбаза бар. Ал дарбазадан киргенде бир короодо 5 кабаттуу клубный дом курулган. Сырткы фасады толук түрдө сары таш менен капталып жасалган. Үйдүн алдында унаа коюучу жайлар да бар. Сыртка дагы койсо болот. Бир эле подъездүү, подъезден кирип эле тепкич менен же лифт менен көтөрүлүп 4-үнчү кабатка чыгасыздар. Кире бериш эшиги бул жакта. Азыр ушул батирди сиздерге көрсөтүп беребиз. Жалпы 3 бөлмөлүү, аянты 126 чарчы метр чыгат. Мен азыр сиздерге чекеден түшүнүктүү кылып айтып берейин. Мына бул жакта болсо көрүп турасыздар, негизги чоң эшиги. Бурон эшикти компания коюп берген. Электромонтаждары толук жасалган, ичинен шыбалган, анан полуна стяжка куюлган. Эшик терезелери толук коюлуп, сантехникалары тартылган. 126 чарчы метр, 3 бөлмөлүү батир, ашканасы өзүнчө. Бул болсо мына эшиктен киргенде эле коридор. Бул жакта болсо 2 санузел, 2 катар жайгашкан. Бири ажаткана болот, а бири ванна душ болот. Мындан сырткары мастер спальнийдин ичинде дагы бир душ бар. Бул жакта болсо мастер спальни, тагыраагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, төрүндө балкон, лоджиясы бар. Бул жакта болсо ичинде душу бар. Көрдүңүздөр, планировка өтө сонун. Бул жагы мына Жал Кичи районундагы университеттин мечити бар, жакшы билесиздер. Жал мечити дагы ушул жерден аябай даана көрүнөт экен. Мечитке жакын, ал жагы Тыналиев көчөсү, Верхний Жал болуп эсептелинет. Бул эми ата-энелердин уктоочу чоң бөлмөсү. Келиңиздер, бул жакта дагы бөлмөлөр бар, аларды дагы сиздерге тааныштырып берели. Коридор аябай кенен. Мында болсо ортодо ашкана. Ашкананын аянты дагы кенен эле. Мына киргенде сол тарапта болсо ашкана эмереги тура турган жай. Бүт ысык суу, муздак суу, канализация, газ, бүт бардыгы тартылып киргизилген. Индивидуальный газ котелу дагы коюлган. Терезеси ушу күн батыш жагында. Сыртында темир решеткасы менен терезелери дагы жанагы термо алюмин профилдеринен жасалып коюлган. Пол менен потолоктун бийиктиги дагы бийик экен. Андан сырткары бул жакта дагы 2 бөлмө бар. Ортоңку бөлмө бул балдар бөлмөсү болуп эсептелинет. Балдар же кыздар ушул бөлмөгө жайгашса болот. Мунун дагы терезеси күн батыш жакта. Астында 2 турбаны чыгарып койгон, ал турбалар отопленияга иштетилет. Бул балдар бөлмөсү. Андан сырткары бул жакта болсо эми чоң эшик. Чоң эшиктен киргенде бул эми зал, мейманкана, конок бөлмөсү. Бул жагында мына 2 терезеси бар, түндүк тарапта жайгашкан. Астына отопление радиаторлары коюлат. Андан сырткары бул жагында балкон, лоджиясы бар. Бул жерде дагы ушу эшик терезе менен жаап койсо болот. Пожарный ходдору да ушул жакта, терезеси болсо батыш жагында болот эсептелинет. Эми алып эле сразу бул жерде ремонтту баштай берсе болот. Баасы тугандар $1350 эсептелинет. Жалпы сумманы эсептеп келгенде доллардын курсун чакканда $170,000 болот экен да. $1350 эсептеңиздер 126 чарчы метрде. Локация өтө сонун тугандар. Жалдагы мисалы мына университеттерге, бул жакта мына БГУга, канчалаган бала бакча, мектептерге жакын. Бул жерде болсо жанында эле Газпром заправкасы бар. Анын жанында болсо билесиздер, Акунбаев менен Тыналиевдин кесилишинде балдар ооруканасы бар. Бул жагы магистрал, андан нары ушу тоону көздөй чыгып кетсе болот. Бул жагы Баха аркылуу Ылдыйга түшсө болот, Чапаев, Некрасов көчөлөрү аркылуу Ылдыйга түшсө болот. Түз бул жака Белинка аркылуу Ылдыйга түшсө болот. Кыскасы локация сонун. Эми жал айтпаса дагы сиздерге түшүнүктүү. Болгондой кандай болсо ошондой көрсөттүк. Азыр сиздерге сыртка чыгып, дарегин дагы бир жолу түшүндүрүп берели. Лифт менен мен кайра Ылдыйга түшүп сыртка чыктым. Мына көрүп турасыздар, 5 кабаттуу үйдүн сырткы фасады. Жалаң сары таш менен жасалыптыр.
Bir короодо жайгашкан 5 кабаттуу үй. Клубный дом. Мына коюучу жайлары короосу кенен, анан тынч экен да. Болгону бул жерде бир 10-15 эле адам жашайт экен өзүчү. 10-15 эле квартира бар экен да. Bir кабатта канча? Канча квартира? Bir кабатта 3 квартира. Элестетиңиздер. Bir кабатта 3 квартира. 5 кабатта 15 эле квартира бар экен. Болду, ошол эле. Клубный дом деп ошону айтат. Бул жакта болсо мына күзөт. Жанында мына дарбазасы бар. Ар бир адамда чиби бар экен. Алыстан келатып эле ачып анан кирсе боло берет. Бул жакка чыкканда мына маңдайда болсо бир организация бар экен, мекеме. Бул жакта болсо мына ыхлас курган үйлөр. Бул жер эми эски аэропорттун орду да туугандар. Мына жакта, Бул жак эми Кыргыз-Түрк Манас университетинин чек арасы, оң жакта болсо жанагы балдардын спорт школасы ушундай бар. Бул жак мына караңыздар. Ортодо бир светофор, 200 метрден кийин экинчи светофор, Бакаев көчөсү бул, Акунбаев проспектиси менен кесилишет. Локация мощный. Ушул жерден келип, батир алып жашасаңыздар болот. Алыңыздар, сразу ремонтту баштаңыздар.